Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, эфирде Асман жаңылыктары. Бүгүнкү темабыз алтын тонналап жоголгону жана бийликтин бул боюнча эч кандай чара көрбөгөнү, маселени укмастан калтырганы. Анда статистикадан баштайлы. Бириккен Араб Эмираттарынын маалыматы боюнча Кыргызстандан 920 миллион 400 миң долларга алтын импортталган. Эми көңүл буруңуздар. Биздин расмий отчет боюнча биз 80 миллион 300 миң долларга гана алтын экспорттогонбуз. Ооба, туура уктуңуздар. Айырмасы дээрлик 840 миллион доллар. Акча кайда? Тагыраак айтканда, алтын кайда, урматтуулар? Assalamu alaikum, шеф. Вот грузду балдар алып келишти. Өзүм лично проверил и принял. Буюрса все на месте. Собрала этот марка боюнча еще маалымат жок. Айтты, сейчас отправляем. Ошол эле кезде Америка Кошмо Штаттары Кыргызстандын 4 компаниясына санкция киргизди. Эмнеге? Алтын контрабандасы үчүн. Бир жыл мурун Аль Жазира алтын контрабандасы боюнча иликтөө жүргүзүп, башкы контрабандистти аныктаган. Ошол иликтөөдө Кыргызстанда айтылган. Many of Patni's enterprises are managed by his holding company, Sun Multinational. This is multinational. We run duty in 7 countries. What? All countries. Yeah, he controls all the countries. Yeah. Even Yeah. Kenya? Zimbabwe, Everything. Yeah. Kyrgyzstan, Yeah, everything. Kazakhstan. Please. Бирок эң кызыгы, Кыргызстандын бийлиги буга чейин эч кандай реакция берген жок. Эч кандай билдирүү же иликтөө болгон жок. Атүгүл эң жөнөкөй наразычылык да байкалбайт. Ошол эле учурда өлкөдө 840 миллион доллар дайынсыз болуп жатканда, шаарларда ыш каптап, тыгындарда убакыт коротулуп, мектептерде китеп, ооруканаларда орун жетишпей жатат. Алтындын изи жок, көйгөйлөр толтура. Мына ушундайча жашап жатабыз, урматтуу көрөрмандар. Кимдир бирөө алтынды сол чөнтөгүндө салып жатат, калганыбыз болсо ошол алтындын изин карап отурабыз. Сиз кандай ойлойсуз? Бул маселени качан жана ким чечет? Бизди Patreon аркылуу колдоп, көз карандысыз иликтөөлөрдү улантууга жардам бериңиздер. Сиздер менен Асман жаңылыктар болду. Көрүшкөнчө. Кызык жашоо башталды, иштетели баштады. Бир муштумдай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу.